Ассаламу алейкум. Бақыттың үрөөнү аттуу китепти окуп жүрөбүз. Буюрса 4-чү хадиске келдик. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Адам баласынын жаралуу этаптары жана анын акыркы амалы. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху айтат: Бизге чынчылдардын чынчылы болгон Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: Силердин жаралууңар алгач 40 күн энесинин ичинде суу боюнча турат. Анан дагы 40 күн коюу кан болуп турат. Анан дагы 40 күн бир тиштем эт болуп турат. Анан ага периште жиберилип, ага жан үйлөйт. Анан 4 нерсени жазууга буйрулат: ырыскысын, ажалын, амалын, бактылуу же бактысыз болоорун. Андан башка ибадат кылууга татыктуу эч нерсе болбогон Аллага ант берип айтамын: бириңер бейишке кирчүлөрдүн амалын кылып, бейиш менен анын ортосундагы аралык 2 карыш калганда, анын тагдырына жазылганы болуп, тозокко кирүүчүлөрдүн амалын кылат да тозокко кирет. Бириңер тозокко кирүүчүлөрдүн амалын кылып, тозок менен анын ортосундагы аралык 2 карыш калганда, анын тагдырына жазылганы болуп, бейишке кирүүчүлөрдүн амалын кылат да бейишке кирет. Бухари, Муслим. Хадистин маанилүүлүгү. Бул хадисте адам баласы жаралып, дүйнө жашоосуна келгенден тартып, акыретте бактылуулардын же бактысыздардын катарына кошулганга чейинки жолу анын ар бир иши Алланын тагдыры, илими, өлчөмү менен болоору айтылган. Хадисте алынуучу сабактар жана пайдалар. Түйүлдүктүн өнүгүү баскычтары. Бул хадисте жатындагы түйүлдүк 120 күндө 3 баскычты басып өтөөрү айтылган. Башкача айтканда, ар 40 күндө бир баскычты өтөт. Биринчи 40 күн ичинде суу, экинчи 40 күндүктө кан, үчүнчүсүндө эт болот. 120 күндөн кийин периште ага жан киргизет да 4 нерсени жазат. Аллах Таала касиеттүү Куранда адамдын жаралуу баскычтары тууралуу мынтип айткан: О адамдар, эгер кайра тирилүүгө шектенсеңер, биз силерди топурактан жараттык. Андан соң тамчы суудан, андан соң коюу кандан, андан соң бүткөн-бүтпөгөн бир тиштем эттен жараттык. Хадж сүрөсү 5-аят. Башка аятта: Биз инсанды ылайдын аралашкан үзүмүнөн жараттык. Кийин аны бекем орунда бир тамчы суу кылдык. Кийин ал тамчы суудан уюган кан жараттык. Кийин ал кандан бир тиштем эт жараттык. Андан соң бир тиштем эттен сөөк жаратып, ал сөөккө эт каптадык. Андан кийин аны башкача жаратылышта өнүктүрдүк. Эң мыкты жаратуучу Аллах улук, берекелүү, деп айткан. Муъминун сүрөсү 12-14-аяттар. Бул аяттарда жогорудагы хадисте айтылган 4 баскыч сөз болуп, Алла Таала андан сырткары дагы 3 баскычты кошумчалады. Ошондо адам баласы толук кандуу адам болуп төрөлгөнгө чейин 7 баскычты басып өтөөрү белгилүү болду. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху адам баласынын жаралуусу 7 баскычтан турат деп ушул аятты окучу. Алла Таала инсанды бир көз ирмемде өзү каалагандай сүрөттө жаратып коюуга күч кудурети жетет, бирок андай кылбастан адам баласын баскыч-баскычы менен жаратат. Адам баласын баскыч-баскыч тартиби менен жаратуудагы Алланын сыры жана даанышмандыгы төмөнкүчө. Биринчиден, ар бир иште себеп, аракет жана натыйжа болоорун пенделерге туюндуруу. Экинчиден, ар бир иштин акырындык менен бүтөөрүн, иштин натыйжасына шашылбоо керектигин билдирүү. Үчүнчүдөн, ар бир нерсени өз ченеми, өз жолу менен жаратуудагы Алла Тааланын чебердигин көрүп, ыймансыздардын ыйманга келтирүү, ыймандуулардын ыйманын күчөтүү. Жандын киргизилүүсү. Аялдын боюна бүткөн күндөн 4 ай өтүп, 5-ай киргенде түйүлдүккө жан киргизиле тургандыгына аалымдар бир ооздон макул болушкан. Ушул мөөнөт илимий жактан да туура табылып, ушул мөөнөт өткөндөн кийин шариаттык иштер,
Тагыраак айтканда напака жана баланын тегин аныктоо сыяктуу иштер чечилет. Бул курсактагы баланын кыймылдай башташы менен аныкталат. Күйөөсү каза болгон аялдын 4 ай 10 күн күйөөгө чыкпай күтүп олтуруусу да ушуга карата чечилген. Күйөөдөн ажыраганына 4 ай 10 күн өткөндө анын курсагында бала барбы же жок экендиги анык болот. Рух же жан. Бул инсанга тирүүлүк, кыймыл киргизүүчү Аллага гана белгилүү нерсе. Муну Алла Таала касиеттүү Кур'анда мынтип айткан: "Алар сенден рух жөнүндө сурашат. Аларга рухту билүү бир гана Роббиме таандык. А силерге өтө аз илим берилген" деп айт. Исра сүрөсү 85-аят. Имам Муслимдин ишенимдүү хадистер жыйнагына жазган түшүндүрмөсүндө Имам Навави рух бул нымдуулук жашыл бутак менен биригип кеткен сыяктуу денедеги сүзүп жүрө турган жумшак аруу жан деген. Имам Газзали болсо Ихья улумуддин деген китебинде рух денеде жүрүүчү, башкача айтканда түсү жана жыты жок нерсе деп жазган. Боюнан алдыруу арам иш. Түйүлдүккө жан киргенден кийин аны алдыруу арам, башкача айтканда чоң күнөө экенин алымдар бир ооздон бекемдешкен. Анткени бул учурда ал кадимки тирүү адамдын өкүмүндө болуп калат. Ошол үчүн боюнан алдырганда ымыркай тирүү түшүп, анан чарчап кетсе, ал үчүн кун төлөө милдет болот. Эгер өлүк алынса, анда кундун өлчөмүнөн азыраак айып салынат. Ошондой эле аалымдардын жоон тобу түйүлдүккө жан кире элегинде боюнан алдыруу арам экенин айтышкан. Буга алар эненин жатынына уруктук келип түшкөндөн кийин эле жаратуу баскычтары башталаарын баяндаган хадистерди далил кылышат. Имам Муслим китебинен орун берген Хузайфа бин Усайдтын, ага Алла ыраазы болсун, хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суу түшкөндөн 42 күн өтсө, башкача айтымда 40 күндөн ашса, Алла ага периштени жиберет. Анан түйүлдүктү кейипке келтирип, кулагын, көзүн, терисин, этин жана сөөктөрүн жаратат. Ибн Раджаб Хамбалинин Жами аль-Улум валь Хикам китебинин 42-бетинде мындай деп жазылган: Аалымдардын бир тобу аял киши түйүлдүккө жан кире элегинде боюнан алдырса болот деп уруксат беришкен. Алар муну эркек уруктугун аялдын жатынына түшүрбөй сыртка түшүргөнүнө окшотушкан. Бирок бул чындыкка кошпогон ишеничсиз айтым. Анткени түйүлдүк бул бала, балким ал адам кейпине кирип калган болушу мүмкүн. Ал эми эркек уруктугун сыртка түшүргөндө анын уруктугуна бала бар эле деп айтууга болбойт. Ошон үчүн бул эки башка нерсени бири-бирине салыштырууга болбойт. Имам Газзали Ихья улумуддин деген китебинин 2-томунун 51-бетинде мынтип жазган: Бул тагыраагы уруктукту сыртка түшүрүү бойдон алдырууга же тирүүлөй көмүп салууга такыр окшобойт. Боюнан алдыруу бул бар нерсени жок кылуу кылмышы. Бар нерсе бир топ баскыч менен өрчүйт. Биринчи баскычы эркектин уруктугу жатынга түшөт да, энелик уруктук клеткалары менен аралашып тирүүлүккө даярданат. Муну бузуу күнөө. Кийинки баскычка өтүп түйүлдүк канга айланганда бузуу андан да чоңураак күнөө. Жан кирип адамдын кейпи билинип калганда алдыруунун күнөөсү дагы оорлойт. Алла Тааланын илими. Алла Таала жаратылгандардын абалын аларды жаратуудан мурда эле билген. Алардын ыйманы, таат, ибадаты, капырлыгы, күнөө кылуусу, бактылуу же бактысыз болуусу мунун баары Алланын алдын ала билүүсү жана каалоосу менен болот. Бардык нерсенин алдын ала жазылып коюлгандыгы тууралуу көп аят хадистерде айтылган. Мисалы, Али бин Абу Талиб, ага Алла ыраазы болсун, айтымында: Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, дем тартып жарык дүйнөгө келген жандын баарынын бейиштеги же тозоктогу орду, бактылуу же бактысыз болоору жазылып коюлган, деди. Бирөө: О Алланын элчиси, андай болсо амал-аракет кылбай эле тагдырды күтүп отура бербейбизби, деп сурады. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: Амал кылгыла, ар кимге жаратылганына жараша жеңилдик болот. Бактылуу болуучулар бактылуу болуучулардын иш-амалын кылат, бактысыз болуучулар бактысыз болуучулардын иш-амалын кылат, деп жооп берип, анан ким садага берсе
жана такыбалык кылса жана жакшылыкты тастыктаса биз ага жакшылыкты жеңил кылабыз деген аят. Ошол эле учурда Алланын илими пенденин ыктыярын жана максатын тыйбайт. Анткени билүү таасир бербей турган сыпат. Алла Таала пенделерин ыйманга жана таат ибадатка буйруган, капырлык жана күнөөдөн тыйган. Бул пенде өзү каалаган нерсени аткарууга ыктыярдуу жана максаттуу экенине далил. Болбосо Алла Тааланын буйрук жана тыюусу бекер болуп калмак. Алла Таала касиеттүү Куранында мынтип айтат: напсиге жана аны жайгаштырганга ант. Напсиге бузулууну да, такыба болууну да илхам кылды. Кимде-ким аны тазаласа, ал ийгиликке жетет. Ал эми кимде-ким аны адаштырса, зыян тартат. Тагдырды шылтоо кылуу. Алла Таала бизди өзүнө ыйман келтирүүгө жана таат ибадат кылууга буйруган. Ага капыр болуудан жана күнөө кылуудан тыйган. Биздин мойнубузга жүктөлгөн ушу Алла биздин тагдырыбызга жазып койгон. Бизге белгисиз пайдалуу жана зыяндуу нерселер үчүн биз суралбайбыз. Адашуучу, капыр же бузук иштерди кылуучу буга Алланын али ишке аша элек тагдырын жана каалоосун шылтоо кыла албайт. Алла Таала мынтип айткан: айт, эй мунафыктар, каалаган ишиңерди жасай бергиле. Алла ишиңерди көрүп турат, жана пайгамбар менен момундар дагы көрүп турат. Ал эми тагдырда жазылган иш болуп өткөндөн кийин тагдырда ушундай экен да деп айтууга уруксат. Анткени ыймандуу киши тагдырга моюн сунуу менен рахат табат. Алла Тааланын тагдыры кыйынчылык болсо да, жыргалчылык болсо да ыймандуу адамдын пайдасына чечилет. Амалдар акырына карап жыйынтыкталат. Сахил бин Саадтын, ага Алла ыраазы болсун, айтымында Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам амалдар акырына карап жыйынтыкталат деген. Мунун мааниси бирөөнүн тагдырына анын ыймандуу болуп таат ибадат менен өтүүсү жазылса, ал башында капыр болуп же күнөөгө батып жүрсө да күндөрдүн биринде Алла аны ыйманга жетелеп таат ибадат кылат да акыры амалы жакшы амалдар менен уланат. Жакшы амалдарды жасап жүрүп өтөт, бейишке кирет. Эгер бирөөгө капыр болуп динсиз өтүү жазылса, ал өмүрүнүн кайсы бир бөлүгүн ыйман менен ибадат кылып өткөрөт да тагдырда белгиленген күн келгенде өзүнүн каалоосу жана кылган иши аркылуу капырлыкка кайтып, капырга чыгаруучу сөздү сүйлөйт же капырга чыгаруучу амалды аткарат. Анан ошол тейде дүйнөдөн өтүп кетет да тозокко түшөт. Адамдын сырткы көрүнүшүнө, тагыраак айтканда жасаган амалдарына карап ага суктанууга болбойт. Амалдар эң акыркысы менен жыйынтыкталаарын эстен чыгарбоо керек. Адамдын сырткы амалдарына карап андан үмүт үзүүгө болбойт. Анткени амалдар акыркысы менен жыйынтыкталат. Алла Тааладан бизди акыйкат жолдо бекем кылуусун жана акыркы амалыбызды жакшы амалдардан кылуусун суранабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: о жүрөктөрдү буруучу, жүрөгүмдү өзүңдүн диниңе бекем кыл деп көп дуа кылчу. Имам Муслимдин китебинде келген хадисте бардык адам баласынын жүрөгү бир адамдын жүрөгүндөй улуу заттуу Рахмандын эки манжасынын ортосунда турат. Ал аларды каалаган жагына бурат деп айтылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: о жүрөктөрдү буруучу, жүрөгүбүздү сенин таат ибадатың тарапка бур деп айтчу. Ибн Хаджар Хайтами айтат: өмүрдүн жаман амал менен аяктоосу пенденин ичиндеги сыртка байкалбаган жаман сыры себептүү болот. Алла Таала мындан өзү сактасын. Ошондой эле тозокко татыктуу амалдарды кылып жүргөн адамдын ичинде элге билинбеген жакшы сыры болуп, өмүр аягында ушул жакшылыгы басымдуулук кылып, анан жакшы амалдарды аткарып калуусу мүмкүн. Абдулазиз ибн Дауд мынтип кеп салат: өлүмгө баш койгон кишинин жанына барып келме айттым. Тиги бул келмеге ишенбейм деди. Кийин ал жөнүндө сурасам, өмүр бою арак ичкен киши экен. Ошондон улам айтам, күнөөдөн сактангыла, күнөө ушундайга алып барат.
Бул хадис түйүлдүктүн өрчүү баскычтарын ачык сүрөттөгөн. Ошол заманда адамдардын акылы, илими буга жеткен эмес. Илим техника өнүккөндөн кийин гана мындай чындыктар ачыкка чыгууда. Бул Куран менен Сүннөттүн анык мужиза экенинен кабар берет.